Biz колтопто атабыз. Айдаркуловдун театрдан кетирген. Артисттердин көрүп кол коюп атышат. Кошуласызбы? Кошулам. Мен анын башынан эле айткам. Үстүккө босток кылып Даркүлгө роль берип атканда. Аны кетирмейинче театр оңолбойт. Биз да ошондой ойлоп атабыз. Туп-туура жазыптырсыңар. Келе калайм сага. Кишини койтуп кетти, кишини кор кылып. Мен дагы бир 2-3 кишиге кол койдуруп берем. Эже каяка баратасыз? Пржевальскийге. Сен мен жок дегенде түпкө чейин жетип алат экенмин. Андан ары Дөөлөт аталардыкына барып, ат сурамай болдум. Же жөө эле кетип калам. Түп деген Пржевальскийге жакын эле да. Бир күндө эле жетип калам. Эже. Бул балаңыз мен сизди кантип таштап кетем? Жеткирип эле коеюн сизди. Көп болсо үйдөгүлөрдөн тил угам да. Рахмат. А каяктан келе атасыз? Тор айгырдан. Тор айгырдан? Аяктан бери жөө келе атасызбы? Кантип келе атасыз же? Ушинтип эле келетем. Кече бир апаныкына түнөдүм. Жакшы адамдар көп экен да. Мен да жакшы бала экенмби же? Ооба, көрүнүп турбайбы жакшы бала экениң.
Ажыгабым. Мен качан роль алам? Ылайыгы келгенде. Качан? Көрөсүз. Шерикбай, эртерээк чыккыла репетицияга. Жарайт. Не, кол койчу. Не бул? Айдаркуловдун үстүнөн арыз. Качан роль алам деп атып карып кетмей болдум. Театрдан көчкө тээп колап чыгыш керек мындай кыйынсынган немени. Берчим. Гүлтөң баян качан кетет? Эл көрөт, тарт колуңду. Күткөнүң эле ушул, э? Анан эмне? Күнү түн оюмдан баары сен болуп атсаң, зарыктырдың го. Эмне тартышып болот аскар? Роль жаттап атпайбызбы? Рольду ушинтип жаттайсыңарбы силер, э? Билбей жүрдүң беле, Сыдыкбек. Биз ушинтип жаттайбыз. Ой, болду эми. Тим эле жебүүчүдөй жулунасың да. Мен ошондой жаналгычмын. Эмне болуп калган буга? Акыйкаттык жок жерде дайыма ушундай болот. Акыйкаттык деңизчи. Эй, Сыдыкбек, үстөккө восток брондосону. Фрондосо. Ошол. Анан саринжини берип атса. Бизге окшогон артисттер көмүскөдө калабы? Эмшеке кесибиз ушундай турбайбы? Баары эле герой, героиня боло бербейт да. Аны өзүңүз жакшы билесиз го. Эй, сомдоосу жарашса, кийиз казык деле жерге кирет дейт, билесиңби ушуну? Муну мен эмнени айткыңыз келип атат? Бизде режиссер жок. Кимдин ким экенин көрө билип, ошого жараша роль берген. Болгону бир уч актер бар. Ошолор алат, ошолор ойнойт. А биз ачылбай калып кетип атпайбызбы? Эми талант деген сейрек кездешет турбайбы Шеке? Сен де режиссердун сөзүн сүйлөйсүң. Талант баарыбызда бар. Болгону аны көрө билиш керек. Азыркы режиссерлордун көздөрү сокур. Анда Шеке, мен Саринжимди сиз ойноңуз. Мен тиги Отикеме айтайын. Саринжимди Шекеме бер, мен жөн эле коеюн деп. Жок. Сурап ичкен суу ичкен. Тартып өпкөн жел өпкөн дейт, билесиңби ушуну? Берсе өз ыктыярлары менен беришсен. Мен айтып басымгам келбейт. Эже, атыңыз ким? Кайда иштейсиз? Атым Бакен, театрда иштейм. Артистсиз беже? Ооба. Эже, эмнеге дарып айткан жоксуз? Мен артисттерди аябай жакшы көрөм да. Мен бактылымын аябай. Сиз жеткирип баратканыма. Эми үйдөгүлөр тилдесе, артист Бакен эжени жеткирдим деп айтам да, унчукпай калышат анан. Эмне артист болгуң келеби? Ооба. Жөндөм болсо артист эле боло болмокмун. Эми үйдөгүлөр мени тилдесе, артист Бакен эжени жеткирдим деп айтам. Анан унчукпай калышат эже. А үйдөгүлөр мени каяктан таанышат? Сиз азыр жаш экенсиз да. Сиз азырынча көп деле билишпейт. А бирок сиз кийин атактуу артист болгондо, уулубуз артист Бакенди жеткирдим деп сыймыктанып айтып жүрүшөт. Кудай сенин тилегиңе жеткирсин. Көрөсүз го эже, сиз айтты койду дээрсиз. Кийин сиз атактуу артист болосуз. Азыркы Анбар Куттубаева, Сайра Кийизбаевардай эле атактуу болосуз эже, буюрса. Сен аларды каяктан тааныйсың? Артисттер биздин айылга оюн коюп келишет да. Көбүнчө биздин үйдөгүлөр көргөнү барышат. Атам болсо бухгалтер да. Ошон үчүн үйдөгүлөр дагы артисттерди аябай жакшы көрүшөт. А мен болсо алардын аттарын жаттап жүрөм. Мына эми сиздин атыңызды билип алдым. А мен атактуу артист болбой калсамчы? Болосуз эже. Сиз адам сыктаңылдай аябай сулуу экенсиз эже.
Сен мага суктанып атасыңбы? Чынын айтайын беже. Айт чыныңды. Эгер мен сиз менен тең болсом, сизге эле үйлөнүп алмакмын эже. А мен сага тийбей койсомчу? Анда өмүр бою үйлөнбөй арман кылып өтөм. Ойгой, арман кылба. Сен да колуктуң сулуу болот. Ошондой болсо гана эже. Болот. Буюрса сөзсүз болот. Сиздин чакыртууңуз менен театрдын директору келди. Кирсин. Саласпа. Ойунуң эмне болду? Артисттерге ролдорду бөлүштүрүлүп берилди. Жаттап атышат. Бирок башкы героиня Оксанага актриса табылбай атат. Издеп атабыз жолдоштук. Силер героиня тапкыч. Төөнүн куйругу жерге тиймей болду. Тез чакыр Арина Николаевнаны. Ал кабыл алуу бөлмөсүндө турат. Кирсин. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул кыз Арина Николаевна Деметова. Абдыкомдун жаш инструктор. Атасы орус, апасы кыргыз. Ушул кыз жанагы башкы героинялар Оксананы ойнойт. Азыр токтоосуз Аринаны ээрчитип алып, театрларга баргыла дагы иштегиле. Бизде ойлонуп отурууга убакыт жок. Оюн эмне болсо да көрсөтүш керек. Жөнөбүлө. Жарайт, жолдош секретарь. Алло, жолдош Кубат Доронович. Саламатсызбы? Сиздин тынчыңызды алган Кермакын Ыбышев. Сиздин кечеги берген тапшырмаңыз боюнча бүгүн чечим кабыл алдык. Башкы героинасын таап бердик. Театрга катуу тапшырма берилди. Ооба. Кыргызча билген орус кыз. Апасы, таятасы, тайенеси кыргыз. Жергиликтүү кадр. Биздин обкомдун эң жаш инструктору. Жакында эле кызматка кабыл алганбыз. Ооба. Колунан келет. Жаш кыздардан тартып, кемпир кезектеринин да ролдорун эң мыкты ойноп жүрөт. Жарайт. Катуу көзөмөлгө алабыз. Саламатта болуңуз. Кандай ойноп берейин? Мне можете тоже сказать, пожалуйста, по-русски. Что сыграть вам? Ну, что вы умеете? Честно сказать, Хотелось бы. я ничего не умею. Кандайча? Сизде баардык ролду катыра ойнойт деди го, обком секретары. Эми ал киши искусствону түшүнбөйт да. Можете, пожалуйста, мне Арину тоже говорить. Я говорю, те, кто в обкоме сидят, не понимают тонкостей в искусстве. Думают, кто хорошо декламирует, тот может стать артистом. Например, я очень хорошо декламирую. Взлейтесь кострами, синие ночи. Мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера, всегда будь готов. Вот так. А играть роль вряд ли получится у меня. Ну что же нам теперь делать? Ну, раз уж пришла вам помочь, давайте хоть что-нибудь сыграю. Давайте так. Я вам предложу ситуацию, а вы попробуете ее сыграть. Договорились? Да. Хорошо. Скажите, вы
когда-нибудь влюблялись? Ну да, было такое. Прекрасно. Отлично. Помогите ей, пожалуйста, выйдите на минутку. Я? Ну, конечно. Ну, Зинаида Артемьевна, я же хромой. Пожалуйста, она не справится. Помогите. Ну, хорошо. Давайте вспомним с вами ситуацию, когда вы были на первом свидании со своим любимым человеком. Давайте вспомните, пожалуйста, как это было, как вы себя вели, что вы чувствовали. Он пришел. Да, вот он пришел. У него в руках были цветы. У вас нет цветов? Нет, у нас нет цветов. Цветы в цветочном магазине, а это театр. Здесь все воображаемо. Ну, вообразите себе, что у него в руках цветы. Бар нерсенин жокла ойнош керек. Я не умею показывать воображаемо. Но вы представьте себе, что у него в руках цветы. Пожалуйста, помогите. Мына. Арина, Он мне дал цветы. да. А потом я взяла цветы. Она мне гүлді життады. И дальше что вы делали, Арина? Анан мен аны сүйе қарадым. Вот и все. Вы собака. Я. Что вы сказали? Вы собака. Қызым, тоқтай тұрсаң, не болды? Бұл мен итсіңді отады. Қызым, сен тұра емес түсініп қалдың. Сен итті ойнап берді атады. Түсіндің бе? Түсінілі? Түсінілі? Зинаида Артемьевна. Что? Что происходит? Ну, айт өзің. Я подумала, что вы меня с собакой оскорбляете. Да что вы, нет, конечно. Я просто хотела вам дать задачу по привычке. Как артистам дают задачу. Я вам команду дала, чтобы вы сыграли собаку. Понимаете? Собака. Собаку. Так и сказали бы. Хорошо. Давайте. Ну, давайте. Попробуем? Да, да. Итак, давайте представим, что вы маленькая такса. Такса? Подождите, так вы испачкаете костюм. Костюмер, пожалуйста, дайте ей репетиционную одежду. Хорошо. Ага, спасибо. Ну, это невозможно. Ну, вы же видите, в ней совсем нет актерской органики. Мы не можем так рисковать. Я попытаюсь, конечно, еще раз, но я на 100% практически уверена, что ничего не получится. Давайте попробуем. Итак, вы такса. Такса? Таксу. Да. Такса? Такса. Гав-гав. 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 Гав. Давайте теперь вы английский дог. Кого? Английский бульдог. Сейчас.
Каф, каф. Каф, каф. Каф, каф. Каф, каф. Как, получилось? К сожалению, нет. Вы простите нас ради бога, что мы вас так намучили. Извините. Но это правда, ну совсем не то. Все хорошо. Простите. Я же не актриса. Я же говорила вам, что я не умею играть. Что ж, теперь убедились-то? Спасибо вам большое, извините. Я переоделась. Да, можете переодеваться. Нам от этого не легче. Надо что-то делать. У нас совсем не остается времени, понимаете? Нам нужно искать героиню. Артисного милеринкені қара терге түсіп кетмей. Спасибо вам большое. Қызым, эми сізге қандай деп айтсақ? Кавалер. До свидания. До свидания. Мен кеттім. Спасибо. Извините нас еще раз. Нужно искать. Алиман. Алиман. Бакенді торайғырдан алдыртал. Азырлы мен қат жазып беріп Сағынбекті Бакенге чаптырайын. Қандай дейсің? Туп-тура айта Сыдыры Сасылбекович. Ошоң гана колунан келет. Ушундай кылалым. Кандай, э? Мә, оғатты Бакенге бер. Ой бойына қойбой тұра алып келесің. Қоқыс. Үйіндегілер қарсы шықса кетпей ошол жерге жатып ал. Мақұл му? Соттотып ем деп қорқытқын. Айтып қояйын. Еші қылып емне қылсаң дағы Бакенсіз келбеген. Түшіндің бі? Түшіндім. Бар жана. Не... Емде? Бакен қайсы атқа мінеді? Сен қайсы атты мініп барсаң, ошол атқа мініп келеді. Менші жөгелем бе? Сен емне? Тақымым жорып қалады деп қорқып отасың. Bir жолы театр үшін тақымың жорып қойса ештерсе болмайды. Айтып қояйын, дағы бір жолы. Бакенсіз бұл жаққа келбегін. Түшіндің бі? Түшіндім. Бар жөнәңін. Кичине уктап алсын, Эртең менен эрте турса керек. Ой, же, тура айтасыз. Эртең мен эрте турам болчумун. Ошо кичине көзүм илинип кетти да. Артистмин дедиңиз го, жеке? Ооба. Театрда кызыктуу окуялар көп эле болсо керек, же? Ооба. Артисттин жашоосу аябай кызыктуу болсо керек, Кызыктар көп эле болот да. Ооба, кызыктар көп эле болот. Анда ошондой кызыктуу окуялардан айтып бербейсизби? Уйку ачылбай атат. Театрдын оюнун көрдүң беле? Ооба. Күлкүлүү окуяларды көрөм көбүнчө. Сен да комедияга жакын турбайсыңбы? Ооба. Анда кел айтып берейин. Бир жолучу гастролдоп жүрөбүз. Анан гастролдоп жүргөндөчү. Ой! Кимас турбайбы? Ой! Абайлабай, көздү чукуп кете жаздан. Элин айтканда импровизация кылып кете беришпейби артист болгондон кийин. Қаз кемчі неге отыр? Не алабыз? Білмеймін. Соғыш кетсін. Андай тексте жоқ, дамай. Жоқ болса да оқшауыз. Күлкісі басылғанша.
Hay, тоқтат! Тоқтат! Жарайды бұлар. Мә. Мен деген темір ұстамын. Жоқ деген екі күн бұрын айтып қойсаңдар, артына қайырылып, болаттан бұлыс жасап бермек берем мен. Бөлөкбай атам. Бөлөкбай? Мен қандайша Бөлөкбай? Сіз Бөлөкбай ата. Ой, қандайша, ой, мен деген кекілікпін. Мен кекілік ұстамын, тура ел, айтып қойсыңдар ел жоқ. Тура, сіз кекілік ұстасыз. Кішін осы етсен қызым. Бөлөкбайды бөлек атты жауыстырып отпайсың. Бөлөкбай ата дегенім, Манастың ақтың тесін, ошол дуанда жоқ, қолынан көрі төгілген. Бөлөкбай ұста жасағанда, кекілік ұста ата. Апей, ой, ел жұрт. Манасты білет екен. Манасты қырғыздың бар леберет қо. Білбегендер де толтыра. Мына алыс кетпейлі, мені байбичемен сұрайшы. Бұтпылдық. Ау. Айтшы қара. Бөлөкбай ұста деген кім болған? Айтшы. Білбейм мен Бөлөкбай. Көрдің мұны? Мұна білбейді. Керек болса, бұл емес тетяқта отырған 3 бұтпылдық бекта білбейді. Кетер болын, тоқта. Те жаңылам ба? Тура айтасыз. Ошондо сіз біздің эки батырға болоттон кылыч жасап бермей болдуңуз бе? Нар кескен қылыш жасап берем. Моу жығалшы қылышығар жарабайды. Уста ата, сіз ошондой кылыч жасап берсеңиз, булар кокусуна жарадар болуп калса, же өлүп калышса эмне болот? Қызым, сенің атың кім? Бакен? Бакен қызым. Мына екі тарап жабышқанда эмне болот? Жарадар болот же бирөөсү өлөт? Тура бен жұрт. Бирөө жарадар болот, бирөө өлөт. Уста ата, бирок деген булар артисттер да. Анан кокусунан жарадар болуп, же бөөдө өлүп калышса, эртеңки оюнду ким ойнойт? Бакен қызым, мен уят болдым, уят. Ай, артисттер екен, несімен шығарып еген тұрмайым. Ай, қызым, тура айтты. Артисттер да, ел жүр. Артис екен, ұмытып қалған тұрмай. Болды, мен айныдым. Жығаштан қылышменен ойнай ергілі, мен бұл сілерге болоттон қылыш жасап бермейм. Болды, мен айныдым. Улант қыла, ойыныңар дулант қыла. Бөлөкбай ата, анда сіз ордуңузга отырып бериңиз, біз ойынды уланталы. Бирок эмес, силер тиги кылычы жок кандай ойнойсуңар? Баса, анда мен бір бактын бутаңын сындырып келе калайын, Бөлөкбай ата, булар кылычы жок эле ойноп коюшат. Бакен қызым, урматтуу эл жұрт, келиңиздер, артисттерге бата берип коелу, Омин, өркөнүңөр өсүп, өнөрүңөрдү дайыма элге тартуулай бергиле. Омин! Қол чабалы, барыңыз. Сіздерінде қол чабатасыңар. Улан спектакль, улан қыла. Улан қыла спектакль. Қол чабып қойғылар. Бұтпылдық, қол бұтпылдық. Қол чабып қойғылар, улан. Кылчар жыгач бележе. Ооба. Ал эмес, мылтыктагы жыгач болот. Мылтыктагы эже. Театр ушунда кызык болот. Анан чыныгы мылтык менен ыргытат таштаса кайсы артист калат? Чын эле театр аябай кызыктуу экен, эже. Ооба. Театр аябай ошондой кызыктуу болот. Мына эми уйкум ачылды эжеке. Сизди буюрса, Пржеловскийге жеткирем. Чу! Аманқұл еке, еш жатақ. Не болып кетті? Абылқасым ауырып қалыптыр. Сасықтым оқшайды, үйіне да шықпай қалыптыр. Башқа артист жоқ, енем не қыламыз? Бюро да жоқ па? Тақыр жоқ. Өзім ойнайын десем, мына өзімді рөлдеуім. Белгілеріңші? Белгілеріңіз кім? Тек состав па? Тек составын айтқан жоқпын. Тегі
комузчу, акын төкмөлөрүң бар эмес беле? Ойнот ошолорду. Алардын колунан эмне келмегиле? Массовка караң чыгып жүрүшөт алар. Эми техсоставка караганда ошолордун колунан бирдеме келет да. Алардын кимиси? Осмонкуловдунбу? Же Карамолдонунбу? Байбатыров болгондо ошол жаратмак. Эй, а Сакемчи? Саке? Каралаев. Эми ал Манасчы да. Эмне болмок эле? Ал жанагы Каныкейдин Букарага качканын айтканда. Эл чолоктоп ыйлашпады беле? Эми Манасчы башка, артист башка да. Айырмасы эмне? Ойнот ошону. Макул. Каяктагыны баштайсыңар. Каяктагыны баштайсыңар. Ай, Аманкул. Ай, Моғул Жубарымбек мага роль берем деп атат, ай. Мен элдин алдында шерменде болуп, уят боломбу деп мен де жан жок айланайын. Ай, Саке. Эми сиздей Манас айтып жүргөн киши кантип ойнай албасын? Ойнойсуз, Саке, коркпоңуз. Айланайын, кой айланайын, мен роль ойноп көрбөсөм же. Саке, ойнойсуз. Сиздин колуңуздан келет да. Бир ойноп берип коңуз. Ай, кыйлыч эме. Саке, уксаңыз эми. Бир ойноп берип коңуз. Ана көрүлөр, ай. Болуп тур эми, мейли, макул. Мен аракет кылайын, силер түздөп тургула. Ой, түздөйбүз, Саке, коркпоңуз. Тарсын болбоңуз. Эй, тетиги жак. Саке. Саке. Мына бул жерге келсеңиз. Келиңиз. Мына ушундай туруп, жанагы Абылкасым айткан монологду ушул жерден айтасыз. Баштай бериңиз, Саке. Айта бериңиз. Ой, Саке. Ой, жеңди эмне туруп атасыз? Ой, жеңди түрсөм ыңгайлуу болот мага. Ой, болуптур, баштаңыз. Болобу? Болот, Саке, баштай бериңиз. Ой, Саке, эмне отуруп алдыңыз эми? Айланайын курган балдар экенсиңер го бир. Ой, эми мен Манасты туруп кантип айтам? Өмүр бою Манасты отуруп айтып келатсам. Мейли, баштаңыз. Айта бериңиз, Саке. Айтып бериңизчи, баштаңыз. Кагылайын Искендер, каттап келди аскерлер, качарга жок жолубуз, ката Саке, Манас айта баштаган. Бул деген монолог айтыш керек болчу да. Айтып бүтсүн, көрөлү. Ой, атаңдын кара көрүү дүнүйө, мына мындай кылганда, ката окшой сорубуз. Ой, качырып кайра кирүүчү, кайда билсең. Саке, болду. Эмне жарабай калдыбы? Жок, Саке, бул деген монолог да. Сиз деген Манас айтып атпайсызбы? Болбой калдыбы анан? Болот, Саке. Ордуңуздан туруп барсаңыз? Келиңиз. Турсаңыз? Келиңиз. Эми алды колуңузду чекеңизге алсаңыз? Эми ушундай туруп айтып көрүңүзчү, Саке. Туруп? Окуй. Ай, мен го эми мен аттын үстүндө айтып жүргөн жайым бар. Ай, бирок мен өмүрүмдө Манасты туруп айтып көргөн эмесмин, айланайын, ай. Саке, бир жолу айтып көрүңүзчү, биз көрөлү. Мындай кыл, Саке. Колду чекеге алып туруп, баштаңыз. Ой, курган балдар, ой. Ошондой, баштаңыз. Ой, кара таандай каптаган, кайрартына кайтпаган, калың колду көрдүңбү? Кадуулап. Муну кайра тексти башка айта баштаган. Бул деген монолог айтыш керек болчу. Бул кайра Манас айтып отур. Ой, Манасчылар деген бир текстти кайталабайт да. Башка айта беришет ушундай. Азыр башка артист каяктан табасыз? Айта берсин. Эленин айткандай импровизацияга салып төгө берсин да. Мына мындай кылганда, мына мен тек. Ой, Саке, болду, сон. Келиңиз. Эмне дагы болбой калдыбы эми? Жо, Саке, жарады. Сонун болду, келиңиз. Ой, кокуй, ой. Чекемен кара тер чыкты кадимкидей. Бул роль ойногонуң деле азап турбай атаң көр десе. Саке. Ошондой да, Саке. Болду, сон, эми ушундай эле кылып ойной бересиз. Түшүндүңүз да, Саке? Болду, сон. Бара бериңиз. Болдубу? Болду, Саке. Сонун болду. Жанагы костюмуңду бара тагып бериңиз. Ой, Сыдыкбек. Кимди издеп атасың? Раске. Сизди издеп жүргөм да.
Кел отур. Тиги элдер сизди театрда дегенден театрга келгем. Театрда жоксуз. Анан ушу бир болсо сахнада эле деп бияка келсем биякта турбайсызбы? Эмне караңгыда жалгыз отурасыз? Ушундай жагат мага. Бул жер тынч. Эч ким тынчыңды албайт. Көзүңдү жумуп алып, ролуңду кыялданганга ыңгайлуу. Баса. Тиги Курманбегиңизди окуп чыктым. Жакшы жазылыптыр. Рахмат. Анан тиги Откем коем деп атат. Кандай дейсиз? Туура эле дейм. Эмне өзү келбей сени жиберди? Өзү тиги жазыктан башын көтөрө албай ооруп калыптыр. Айтчын акбала. Курманбегиңиз ага да жагыптыр. Анан тиги Каскем өзү коет бекен же Айдаркуловго койдурат бекен деп кыжалат болуп атат. Барып билип келчи дегенден сизге келгем. Сакайып кетсин. Туура айтат. Аны айтканда да кажап эмес болчу. Эми Айдаркуловдун болсо иши тегин деп атат. Өзүм деле койсом болмок. Бирок ымандай сырымды айтайын сага. Мен оюнду отунчудай кое албайм. Коюңузчу, сиз кое эле жүрөсүз го. Сону эле коесуз го азыр. Жак. Сен антип курулай мени жубатпа. Мен аны мактап аткан жокмун. Адамдардын эми колунан келе турган нерсе бар, колунан келбей турган болот. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эсептеп билиш керек. Колунан келбес нерсеге талпына бербей. Мен эми театрда баягы өрдөк жокту чулдук биймин да. Аны эми моюнга алыш керек. Миң талпынсам дагы отунчудай кое албайм го. Каске. Тиги Откем роллорду бөлүштүрүп койгон. Макул болсо көрсөтө келчи деген. Көрсөт. Азыр. Макей. Өзүң эле окучу. Курманбекти мени менен Насырга дейт. Баракелде. Туура эле. Менин оюмдагыдай эле болуп атыптыр. Экөөңүздөн келбеттүүсүңөр, боюңар узун, үндөрүңөр да мыкты артистсиңер. Тиги Тейитбекти Рыскуловго дейт. Муратбекпи? Ал силер менен эле тең көрүнүп калбайбы? Жок, Каске, байкасаңыз, ал бизден бир топ эле улуу көрүнөт. Бирок тиги кагазга жашын кичирейтип жазып койсо керек. Анын үстүнө тиги Сабира айтып атпайбы, ал 1902-жылкы дейби? 1900. Анда ал менден да улуу турбайбы Муратбек? Мына. Көчмөнчүлүктүн натыйжасы. Биздин туулган жылдарыбыздын көпчүлүгүбүздүкү жашыбызга туура келбейт. Качан туулдуң эле деп сураса, көчкөн жылы. Же болбосо тиги эл жайлоого чыкканда деп, апам айткан деп жооп берип коебуз анда да. Көчкү кайсыл убакта түштү? Эл жайлоого майда чыктыбы, же июнда чыктыбы? Аны бир Кудай өзү эле билбесе. Аныңыз ырас. Бирок Каске бир маселе бар да. Айт. Откем айганычты кимге беребиз дейт.
Нуркамал Жети Кашкаевага берсек, анын баласы кичинекей репетицияны үзгүлтүккө учуратабызбы деп чочулуп атат. Анын үстүнө андай ролго андан башка лайыктуу киши жок да. Ал жагы чатак экен. Бул ролду бири ойносо, Бакен гана ойномок. Өңү, түсү, келбети баары төп келишкен. Бойлуу дагы, анын үстүнө кыялы дагы бар. Ооба, туура айтасың ай. Сөөк сагы да ичке. Кыялы дагы бар. Бирок ал гүлдө да. Гүлдө да ал. Ошону айтпайсызбы? Бакен келдиби? Кана. Жок, тиги үйүнөн кетип калыптыр. Каяка? Мен тиги Абдын үйүн издештирип бараткам, анан тиги жолдон бир кичинекей бала чыгып, Абдын аялы Бакен кызын алып кетип калган деди. Бир жумадан ашыптыр. Абдынын өзүнө жолугуп сурадыңбы анан? Жок, тиги сураган жокмун. Кетип калыптыр да. Тиги кичинекей бала айтпадыбы? Эй, бала. Сенин миең барбы я? Кичинекей бала айтты деп эле кете бересиңби? Абдынын библиясын сурабайсың, кайда кетти, эмне болду деп. Мен сага жакшылап эле табыштабадым эле, бала. Тиги кичинекей бала айтканынан анан эмне? бала кетип калды деп айтты да анан. Бар кетчи.